По итогу могу сказать, что судебное разбирательство отложили на вторник на 9:00. В связи с тем, что рабочий день закончился, и мы попросили суд не нарушать трудовое право, соответственно, и права и интересы всех участников процесса. Так как я выступление свое не закончил, вот у меня по плану и схеме выступления 21 позиция, из них я успел затронуть 10 позиций, и то не до конца. Поэтому во вторник приблизительно мне нужно будет выступать или до обеда, или, может быть, еще часик после обеда. И тогда суд может перейти дальше к другим позициям, в частности, там, реплики или последнее слово. Я озвучил, во-первых, незаконность засекречивания и закрытость судебного процесса. Незаконность этих действий суда, так как секретных материалов в деле нет, и закрывать оснований у суда не было. И сказал о том, что это дело спрятали от журналистов и от общественности только лишь из-за того, что в нем нет ничего против Алмазбека Шаршеновича Атамбаева. А как вы знаете, это все дело, собственно говоря, и расследовалось исключительно с целью обвинить и признать виновным Алмазбека Шаршеновича в этом выдуманном преступлении, которого он не совершал. Жалпысынан мындай деп айтмакмын, мына иш тергелген, анан сотко берилген, бүгүнкү күндө өкүм чыгарына аз калды. Бирок тилекке каршы бул ишти журналисттер, коомчулук өздөрү кирип, өздөрү катышып соттук отурумдарга көрсө, көп нерсеге коомчулуктун силер аркылуу көзү ачылмак да. Бүгүнкү күндө Алмазбек Шаршенович Атамбаевди же башка айыпталуучуларды коррупционер, же Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошоткон деп айыпталып аткан адамдар дагы көп нерсени түшүнүшмөк, көп чындыкты. Чындыгында, чындыкка ылайык, бул иш боюнча аталган, бул иш боюнча фигурант катары өтүп жаткан адамдар эч кандай кылмыш жасаган эмес. Мисалы коррупция беренеси боюнча иш козголгон, жана коррупцияда айыпталып жатат адамдар, бирок коррупция жөнүндө бул жерде айтканга да болбойт. Себеби коррупция болуш үчүн ошол адамдар кандайдыр бир мыйзамсыз иштерди материалдык же башка бир жакшы мындай пайданы алуу максатында ошол пайданы алууну көздөп жасаш керек да. Мына Азиз Батукаев бошогондо Алмазбек Шаршенович Атамбаев ошондо президент. Ал киши бүгүнкү күнгө чейин кандай жакшы нерселерди алды, кандай материалдык баалуулуктарды алды, же акча каражатын алдыбы? Алган эмес, жана тергөө органы жана прокурорлор сотто муну далилдей алышкан жок. Болгону сөз түрүндө айтып жатышат, ошол материалдык баалуулуктарды алууну көздөп коррупция жасаган депчи. Негизи коррупция беренеси боюнча бул иш туура эмес козголгон. Жазык кодексинин бир да статьясы боюнча бул адамдарга карата иш козголбош керек эле. Себеби бул Кыргызстан өлкөсүндө мыйзамдарыбызга ылайык түрмөдө жаткан оор менен ооруган адамды, ооруга чалдыккан адамды камактан бир гана сот бошотот. Азиз Батукаевди 2013-жылы апрель айында Нарын шаардык соту бошоткон өзүнүн чечими менен. Ал чечимди чыгарган судья келип соттук отурумда айтты. Мен өзүм самостоятельно жеке өз каалоом менен кол астында медиктердин корутундусу болгондуктан жазык кодексинин 71 беренеси мени милдеттендиргендиги үчүн мен ал кишини бошотком. Мага эч кандай басым президенттин аппараты тарабынан же президент тарабынан болгон эмес. Мен Алмазбек Шаршенович Атамбаев менен бир да жолу бул маселе боюнча кезиккен эмесмин. Ошондуктан мен мыйзам боюнча чечим чыгаргам деди. Бүгүнкү күндө прокурорлор айтып жатышат, мыйзамсыз бошотушкан депчи. Андай деп айтыш үчүн ушул мыйзам чөйрөсүндө иштеген прокурорлор, судья, тергөөчү жана башка адамдар андай деп айтыш үчүн жогору турган сот, биздин учурда жогорку сот, ошол Нарын шаардык сотунун чечимин мыйзамсыз жана негизсиз деп табыш керек болчу. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал чечим андай деп табылган эмес. Ошондуктан ал чечим күчүндө, ал чечим мыйзамдуу болуп чыккан жана мыйзамдуу болуп калат. Ушундай. Анан экинчиден айта кетсем, Алмазбек Шаршенович ошол Азиз Батукаев бошотуу
иш чарасында башкы ролдо турган организатор, уюштуруучу болгон дейт да. Эми өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр. 2012 жылы, эгер Шамил Атахановдун сөзүнө ишене турган болсок, 2012 жылдын башында Алмазбек Шаршенович Атамбаев ага макулдук бериптир. Лейкоз, рак менен ооруган ошол Батукаевди түрмөдөн бошотууга. Эми мыйзамга ылайык бошотууга жатса, макулмун десе, бул кылмыш эмес. Экинчиден, Жаныш Бакиевди чечендер бизге өтүкөрүп берет экен деп айтты дейт да Шамил Атаханов. Эгер ал кишинин сөзүнө ишене турган болсок, Жаныш Бакиевди Кыргызстанга алып келип берсе, Кыргызстанда кабыл алуу бул мыйзамсызбы? Бул тескерисинче өкүм чыккан, соттун өкүмү чыккан айыптоочу. Ошондой адамды Кыргызстанга кабыл алып, жоопко тартуу бул тескерисинче Кыргызстандын кызыкчылыгында болуп атпайбы? А прокурорлор айтып атат, Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы болгон депчи. Анан, эгер Алмазбек Шаршенович ушул процедуранын башында турса, бул процедура 2012 жылдан 13 жылга чейин 1 жылдан ашык мөөнөттү ээлемек эмес да. 1 айда чечилмек. Эч кандай эч ким тарабынан тоскоолдук болмок эмес. А бирок 1 жылдан ашык чечилбей, акыры чечилген, себеби Алмазбек Шаршенович бул процедураны башкарган эмес, аралашкан эмес жана ал жакта эмне болуп атканын да билген эмес. Эми биз мыйзам чегинде болот бүт иш аракеттерибиз, жогору турган сотко кайрылабыз. Бирок эми түшүнүп турабыз, бул өкүм ушул прокурорлорго жаккандай эле болот. Мен буга чейин деле айтып келатам, бүгүнкү күндө соттор прокурорлор чийип койгон сызыктан чыгышпайт депчи. Прокуратурага көз каранды деп, соттор көз карандысыздыкты жоготушкан таптакыр, эч кандай реформа жок деп. Эгер мына чечим аркылуу Алмазбек Шаршенович Атамбаев акталбай турган болсо, бул чечим мыйзамсыз, негизсиз жана адилетсиз болот жана коомчулуктун, элдин сот системасынын реформасына болгон үмүтүн дагы бир ирет талкалайт да, жокко чыгарат. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.